Бул агамдын азыр данный момент орозо. Жылда кармайсызбы орозону? 3 жыл болду. Үйдүн үстүнөн секирип, ойноп жүрүп, бактын үстүнө чыгып, анан үйдүн үстүнө чыгып, анан үйдөн секирип, жамбаш чыгып кетет. Бишкекке алып келсе, ошол жактан анан астимелит деп дарылап, жүрүнүнөн суу алып салат. Жөнүнөн суу алгандан кийин эле ушундай ойдон эле калып калат. Атам мага бүгүн процедурага келди. Буттары ичке, колдору ичке болгону менен денеси аябай оор. Келип бир абышка келип кеткен. Карыя адам келип кеткен, ушинтип мен ушунун врачы болчумун, мени кечирип койгула депчи. Апабызды көбүрөөк эстеп билип атат болуш керек. Бул 3 жашыман баштап эле өйдө кылып, анан тартып, тургузуп, жашоом ушул киши менен башталган, ушул киши менен эле болуп атат да. Уланып келатат да. Значит, ушул тагдырды биз көрүшүбүз керек болчу да. Той топурларыңыздар болсо, ошол жерге барып кызмат кылалы, ошол кызмат акыбызды деле берип тургула, болду, бүттү. Сурансаң, бир гана Алладан, анан бир хандан дейт да. Арыбаңыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен амандашканыбызга абдан кубанычтабыз. Барыбыз эле интернет желесинде Тынчтык мырза менен Медер мырзанын бир туугандык мамилесин көрүп, абдан суктанып, кубанып, алдында ар кандай билдирүүлөрүбүздү калтырып турабыз. Учурда дал ушул куттуу үйгө келип, биз маектешүү үчүн Медер мырза менен, Тынчтык мырза менен жана Медер мырзанын жубайы менен отурабыз. Биргеликте саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, аман эсен келип алдыңыздар. Жакшы, сиздердин видеоңуздарды көрүп көпчүлүгү баягы кызыгып, дагы видео тарсаңар деп атышпайбы? Бирок ошол эле учурда силер байкеңер менен өзүңөрдүн блогуңарды жүргүзүүгө аракет кылып атасыңар дегендер да бар экен, Ошого оюңуздар кандай? Эми бул нерсени биз баягы страничканын ачылышы жөнүндө айтып берейинчи. Страничканын ачылышы бул тек гана Алла ыраазылыгы үчүн жана башкаларга кичине үлгү болуу катарында эле ачылган страница да. Биз баягы кээ бирөөлөр биздин өзүбүздүн туугандарыбыздын арасында дагы ушул эфирден пайдаланып айта кетейин, туугандарыбыздын арасында дагы ушундай бир сөздөрдү айтып кетип атышат да. Жүрөктү өйтө, башка бирөөнүн уккан башкача экен, бирок тууган арасындагы сөздөр дагы аябай начар экен да, ушундай. Эмне деп айтып атышат туугандарыңыздар, мисалы, тартпай эле койбойсуңарбы, буну интернетке чыгарып эмне кыласыңар деген сыяктуу айтып атышабы? Жок, мындай да. Анан эмне результаттар болуп атат депчи. Анан эми бул өтө катуу эткен. Биз байкебиз менен бир кандайдыр бир акча топтоп алуу, же болбосо бир кандайдыр бир упай топтоп алуу максатында болсо, анда такыр башкача болмок. Эгерде акча топтоп алуу максатта болсо, анда биз сбор ачып, эмдигиче жанагы азыр охваттарыбызды карасак 6 миллион просмотр экен да, бир ушул эмеде. Ушул тапта 6 миллион, 6,5 миллион просмотрга чейин жетип атат. Эгерде биз ошондой бир максатыбыз болсо, сбор ача коюп, акчаны топтой коюп, каалаган нерсебизди алып, машинебизди алмаштырып, же болбосо дагы бирдеме кылып иймекпиз да. Кудай сактасын, андайдан биз тек гана Алла ыраазылыгы үчүн гана ачылган страничка, анан тек гана ушул башка бирөөлөргө ушул шүгүр келтирүү максатында калгандары ушундай адамды көрүп, шүгүр келтирип, буту басып жүрөт. Мисалы үчүн бул агамдын азыр данный момент орозо. Ушундай буту колу басып жүрүп, орозо кармагандар барбы? Кармагандарды толтура да, мисалы үчүн буту колдор басып жүрөт, бирок орозо кармабайт, намаз окубайт, иман жолунда эмес. Биз тек гана ошол гана эмени берели дегенбиз да. Анан бунун жашоосу элге кызыктуу болуп кетти. Анан кандай кылат, бул эмне болот, анан акырын кармабайсыңбы, анан минтпейсиңби, анан сен сабаттырсың, сен тигинтип атырсың деген комментарийлер үчүн гана анан өзүм чыгышка туура келип калды. Негизи башында келинчегим эле баштап аткан. Келинчегим экөө эме кылып, анан мен жардам берип мындай көрүнбөй эле жашооңуздарды тартып баштадыңыздар, Жөн эле күнүмдүк эле жашообуз. Ошол Инстаграмда баягы кээ бирөөлөр айтып атат, өзүбүздүн туугандар арасында деле тим эле тынчтык аябай жакшы каралып калды.
буга чейин такыр каралбай жүргөнсүп ушундай мындай бир мамилелерди айтып атышат да. Тим эле жыргап калды бул, тим эле тиги күнүгө бетине массаж кылып. А так мурун деле ошол да. Мурун эгерде каралбай жатса, же болбосо ушул 2 жыл болду энебиздин каза болгонуначы. Мурун каралбай жатса, уже эмгиче такыр башкача болуп калмак. Бирок ушул каралып келаткандыгы үчүн жана ушинтип мамилебиз түз болгон үчүн ушундай эмеде болуп атат да. Анан ар кандай сөздөр болот да. Медер мырза, жубайыңыздан да сурагым келет. Алгачкы видеону сиз тартып киргиздиңиз да, баягы үйүмдө актап атканда эле кайнагама чай берип коеюн дегем депчи. Ал эми азыр буту колу соо, дени карны аман эле, кайнагасы менен келиндин ортосунда айрымдардын мамилеси жакшы эмес да. А сиз ошол кайнагаңыз менен азыр кадрсында да айтып калдыңыз го, биз экөөлөп кетебиз депчи, жолдошуңуздучу. Ошол өзүңүздүн баягы мамилеңиз тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден мен мамилем жаңы келин болуп келгенде 12 жыл болуп калды. Ошондо апамдын кылган мамилесин көрүп, анан өзүмдүн бир тууганымды эстеп, ошонун мамилем жылуу болуп, өзүм агамдай болуп, ошондой мамиле болуп калгандан кийин апам мамиле болуп атканда мен жөргөмүшүм деп сыйлап сыйпап, анан биз уктап калганда жуундуруп, тазалап, ошондо апам аябай аяр мамиле болчу. Анан айтып берчүбүз, жигерди экөө ушуп кетчи. Ушуп кеткендер анда мени өткөрүп сал дегендер болчу. Акем тамашалап айтып калчу да, айтса, ооба деп апам айтып калчу да. Анан кайра апа сиз эмне ушинтип, чын эле ушундай кылайын деп атасызбы десе, каяктан андай кылмак элем. Өзүмөн чыккан баламды кантип мен тапшырып салам дегендер болгон да. Анан мен ошону ойлоп, мындай өзүмдүн иним каза болуп калган. Анан кийин ошону ордуна коюп, анан бир тууганга ушундай жылуу мамиле кылыш керек экен деп, анан акеме баштан баштап эле жылуу мамиле кылып, анан экөөбүз свар болуп мындай бир командада болуп экөөбүз, акем постоянно поддержка кылат, анан мен да акеме поддержка кылып ошондон эле жакшы мамиле болуп кеткен да. Баштан баштап эле апамдын кылган мамилесинен апам айтып калчу да, эч качан катуу айтпагыла, кандай мамиле кылсаңар ошондой жооп аласыңар депчи. Анан деп жооп алат экенбиз, жакшы мамиле кылыш керек экен. Анткени бир тууган да, кандай болсо да. Анан ошондон кийин эле менин мамилем ошо башынан баштап эле жылуу болуп, аяр мамиле болуп, орто албайын деп, ошондон бери ошондой болуп калган да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр кадр сыртында дагы жеңебиздин баласы келип калды да, пульт сурапчы. Жеңе айтып атат да, мындай катуу да айтпайт экен, аке пульту берип коесузбу деген сыяктуу болуп дагычы. Анан биз баягы Тынчтык мырзаны күндө көрүп, баарлашпагандан кийин сүйлөгөн сөздөрдүн айрымдарына түшүнбөй калабыз да. А сиз кадимкидей эле баарлашып, кадимкидей эле сүйлөшөт экенсиз, Ооба. Акем башындагы кеп көргеле адамдар келгенде көп түшүнүшпөйт. Кээ бирөө ойлошот, комментарийлерде окуп калды. Оорулуу адамдын макулдугун албай эле бул эки иниси менен келини Инстаграмга чыгарып атат, макулдугун албай эле чыгарып атат дейт. Акемдин акыл эси ордунда, бизге караганда памяти күчтүү. Илгерки кишилердин аттарынан бери, ар бирөөсүнүн туулган күнүбүздөн бери айтып бере алат да. Анын өзүнүн ою бар, өзүнүн ой пикири бар. Биз просто кеңешип сурап турабыз, чечим чыгара албайт. Айпикуну чыгарат, законный. А так акемдин өзүнүн ою бар, өзүнүн оюн айтып турат. Кеңешип түшүнөбүз да баардык нерсесин акемдин. Медер мырза, сиздин Инстаграм баракча жазганыңызды окуп калдым да. Апам каза болгондон бери байкем бир аз көңүлсүз болуп жүрдү эле. Анан ошол Инстаграмда жүргүзүп баштагандан бери көңүлдүү болуп, жашоого болгон бир куштарлыгы ачылып кеткендей болду депчи. Эми бул кишинин дагы каранганы жалгыз ушул апабыз болчу да. Анан ушул төрөлгөндөн баштап эле ушул аягына чейин ушул кишини бакты да. Анан кээ бир балдарды мисалы үчүн 10го чыгып, 25ке чыкканда үйлөнүп, жайланып өзүнчө кетип калат экен. 7ге чыккандан баштап бул ушундай болуп калды. Эми бул жерде баягы врачтарды күнөөлүү же болсо тиин, анан ушул өткөндө ушул врачтар жөнүндө да бир сөз болуп калды. Ушул врачтар жөнүндө дагы элдерге бир ушу орозо маалында бир жакшыраак бир маалымат берип коеюнчу. Бул жерде врачтардын да күнөөсү жок да. Бул жерде эми Алланын бир эмеси да, нематы, ооба, Алланын сыноосу. Биздин үй бүлөгө берилген бир сыноо экен да. Эми бул сыноону биз мынтип башыбызды мынтип ийип, ушундай болуп калды, анан мындай болуп калды дебестен биз мындай ошону достойно принимать этти да, мамам дагы достойно принимать этти, атабыз дагы. Сөзүңүзгө аралжы болсун. Айрым көрүүчүлөр билсе, айрымдары билбейт да. Тынчтык мырзанын эмне болуп ушул күн ушул сыноо түшүп болуп калганычы, ошону кыскачараак айтып өтсөңүз болот. Эми бул мындай болуп калат.
Алипе майрамынан келет. Алипе майрамынан келиппи же ушул ойноп жүрүп иши кылып кичинекей 7 жаш биринчи класска барып ушу бүтөйүн деп калган да дейт. Анан үйдүн үстүнөн секирет. Үйдүн үстүнөн секирип ойноп жүрүп бактын үстүнө чыгып, анан үйдүн үстүнө чыгып, анан үйдөн секирип жамбаш чыгып кетет. Жумгалдын ошол убакытта Жумгалдын больницасына алып барса, Чайыктын больницасына алып барса, ошол астемилит кулгуна деп дарылап салат. Анан баланын бутун кесет да, биягы бутун кесип эме кылат. Анан бутун кескенден кийин соответственно температура болот. Анан температура болсо, бул деген ушундай болоттур деп, анан муну деген Бишкекке алып жөнөшөт. Бишкекке алып келсе, ошол жактан анан астемилит деп дарылап жүлүнүнөн суу алып салат. Жүлүнүнөн суу алгандан кийин эле ушундай ойдон эле калып калат. Ушу кичинекей кезинде кандай болсо, азыр деле ушундай да. Эми атабыз дагы, энебиз дагы аябай жакшы аракет кылыптыр негизи. Мындай белдерине корсет кылып, баягы колдоруна корсет кылып, буттарына корсет кылып, буттарына бут кийим кийгизип, мындай шак байлап түздөгөнгө аракет кылыптыр. Эми бирок бул Алланын буйругу экен. Канчалык миллион жол аракет кыл, миллион жол эме кылбо, Алланын буйругу болмоюнча эчтеке болбойт экен да. Значит, ушул тагдырды биз көрүшүбүз керек болчу да. Анан ушул тагдырды көрүп келатабыз. Анан ушул кадр менен, ушул силердин эфир менен пайдаланып, ушул көп элдер баягы врачтарга акырет келтирип атат да. Жаман сөздөрүн айтып, биздин врачтар ушундай, биздин врачтар мындай. Жок, биздин врачтар андай эмес, биздин врачтар жакшы адамдар. Бирок ушундай эме ошол убакытта баягы илимдин, билимдин деңгээли ошол экен. Бул да бир Алланын эмеси, буйругу. Ошондой болуп калды да. Анан эми врачтарга да бир жаман сөз айтып, же болбосо да бирдеме айтыштан биз аябай алыспыз. Врачтар жаман деп да айтыштан алыспыз. Анткени ошол эле киши ушул биздин үйгө келип, баягы келип бир абышка келип кеткен. Карыя адам келип кеткен, ушинтип мен ушунун врачы болчумун, мени кечирип койгула депчи. Эми ал кишинин көрүнүп турат да, көзүнөн көрүнүп турат, эми ошо атайын кылган жок да ал дагычы. Эми бул дагы ушундай бир Кудайдын буйругу экен, ушундай болуп калды. Буга моюн сунуп жашаш керек. Болду, ошол эле. Азыркы учурда 6 балаңыздар менен, Тынчтык мырза менен биргеликте дал ушул окуу жайдын общагасында дебейсизби, жатаканасында чогуу жашайт экенсиздер. Анан видеолордун алтында айрымдары жазып калып атат да, келе барыбыз 5 сом, 10 сомдон болсо да акча чогултуп сбор кылып ушуларга үй алып берели деген сыяктуучу. Анан ушул боюнча эмне деп айта аласыздар? Эми ушул жерден бир эл журтума бир кайрылуу жасап кетейинчи. Эгерде биз сбор ача турган болсок, биз мурун эле ачып коймокпуз. Бизге сбордун абсолютно кереги жок. Биз эчтекеден баягы эме болгон жокпуз, нуждаться эткен жокпуз да. Баягы бирөөнүн 5-10 сомуна, бирөөнүн же болбосо 100 сомуна, 200 сомуна, 100 сомуна мындай эме жок. Адал эмгегиңиздер менен эле аракеттенип. Ооба, адал эмгегибиз менен эле. Эгерде бизди ушундай колдойбуз десеңер, мына келинчегимдин Айдикор деген компаниясы бар, свадьбаларга чыгат. Андан көрөк той топурларыңыздар болсо, ошол жерге барып кызмат кылалы, ошол кызмат акыбызды деле берип тургула, болду, бүттү. Меники болсо ошол iKids деген эмем бар, мен аниматорлорум бар, ошол аниматорлорду иштетебиз. Андан сырткары ушул келинчегим декор жасайт, ошону менен алектенебиз. Анан бизден бир эле ушул бийликтен кайрылуу жасап кетет элем, ушул бийликке биздин өзүбүздүн эле жанагы очередке туруп койгонбуз. Ипотекабызды деле жылдырып берип койсо эле болду. Ошол эле бизге аябай бир чоң бир жеңиш болмок да. Бизге бир 4 комнат ипотека болсо тим эле анын деле акчасын өзүңүздөр эле иштеп эле, өзүбүз эле иштеп эле, өзүбүз эле төлөп бермекпиз да. Эми биз баягы 3 комнат болгон, 3 комнат. 3 комнат жок да. 4 комнат жок ба? Мейли, 3 комнатпы иши кылып баягы бизге лайыктуу баягы агабызга лайыктуу бир ипотека болсо өзүбүз төлөп, өзүбүз бүтүрүп алмакпыз да. Эми бул баягы бирөөнөн бирдеме сурангандан эмес, бирөөнөн сурансаң бир гана Алладан, анан бир хандан дейт да. Ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетер сөзүбүз бар, ошол болду. Ошол эле. Калганын өзүңүздөрдүн агым менен эле таба аласыз атасыздар. Кудайым буйруса.
Жубайыңыздан да сурагым келип турат. Баягы келин болуп келгенине 12 жыл болуп калды деп атпайсызбы? Анан кайнагыңыз азыр өзүнүн реакциясын көргөзүп, биз менен кошо күлүп эле отурат да. Айрымдар болсо ойлошот экен, мындай такыр эле мүмкүнчүлүгү чектелген, көп сөзгө түшүнбөйт депчи. Анан агаңыз боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Кайнагыңыз боюнча ортоңуздарда бир келин болуп келгенден бери кандайдыр бир кызыктуу окуялар болду беле деген сыяктуу. Акем менен кызыктуу окуялар. Мен жаңы келин болуп келгенде ошо мен негизи 19 жашында, 20 жашында келгем. Мен мультфильм көргөндү жакшы көрчүм. Анан акем да телевизорду аябай көрөт. Күнү түнү телевизордо да ошо тектегени телевизор. Анан мен отурушчу, мен жанында отуруп отурсам эле мультфильм көрөлүчү деп мага мультфильм коюп коючу. Барбилерди коюп берип коючу. Анан Айсулуу кел көр деп эле кызыккан ошол болчу да. Эл менен сүйлөшкөн жакшы көрөт. Анан ушак уккан жакшы көрөт. Апам экөөбүз тойго барып келебиз да, апам бар. Анан обязательно тойго барып келгенден чай ичебиз. Кызда ошондой бар эмес беле? Тойго барып келгенде обязательно чай ичип атканда акем телевизордо акырындап. Анан үнү бар. Анан апа тиги локатор угуп атат деп коет апамчы. Анан акем эл менен барлашканды, сүйлөшкөндү, жаңылык укканды аябай жакшы көрөт. Азыр Кудайым буйруса уже телефон алам деп атат. Анткени менден постоянно сурай берет да, канча болуп калды, подписчик кандай болуп калды, кандай комментарий жазып атат, колдоочулар деп. Мен постоянно жазгандан кийин жанына отуруп окуп берем баардыгынчы. Мындай болуптур, тигиндей болуптур, бул баланчы деп мынтип айтып атат деп. Бир комментарий жазып калды. Майсыз кырып аткам дейт. Майсыз кырып аткам, анан ушу силердин күлкүңөрдү, силердин ушундай жөнөкөй жашооңорду көрүп атып, майым күйүп кетти. Ошону айтып берсем экен эле сүйүнүп. Ушунчалык биздин жашообуз кызыктуу экен. Анткени бул жерде биз эч кандай жаза алмоо жок. Болгон эмебизди эле тартуулаганга аракет кылып атабыз да. Ошо башка үй бүлөгө, жаш үй бүлөлөргө үлгү болуп, кандайдыр биз жардам берели дегенчи. Башка жактан жардам бербесек да, кача өзүбүздүн жөнөкөй жашообуздан жаш үйлөнгөн жаш жубайларга жардам болуп, үлгү бололу деп. Анткени азыр жаш кыздар, келиндер, жаш үйгөнлөр чүмбөстүк болуп кетет, кайын журту менен чүмбөстүк болуп кетет. Көзүн көтөрө албайт. Балан барган жериме кыз жаман эмес, барган жери жаман деп коет эмес беле. Ага эч кандай мен макул эмесмин да. Анткени ар бир нерсе аял менен күйөөсүнүн поддержкасы менен, экөө биринин колдоосу менен болсо, көп ийгиликтерге жетишет да. Анткени мен күйөөм айтчы, өмүрлүк жарым айтып калчы. Мен энемди кандай сыйласаң, мен сени да ошондой сыйлайм депчи. Значит, мен муну үй бүлөсүн жакшы сыйлашым керек. Мен өзүм баламан ошондой күтөт экенмин деп болушунча аракет кылам да. Жо мен өмүрлүк жарым дагы ошондой мага мамиле кылат. Ошон үчүн биз үй бүлөбүз бактылуу деп эсептейм да. Мен бактылуумун деп эсептейм. Алхамдулилля, биз бактылуубуз. Келинчегим айткандай, биз алхамдулилля бактылуубуз. Биз эми баягы мындай видеолорду киргизип анан тияктан тигинтип аттап чыгып анан муну сүйрөп эшиктен сүйрөп келатса, байкуштар, ушинтип жашайсыңар. Ооба, туура ушинтип жашайбыз, бирок ушуну менен ушул нерсеси бар адамдар бар да. Эми ошолор шүгүр келтирбей жашагандар көп да. Мисалы үчүн этаж үйлөрү бар. Астында тим эле турган грузактары бар, баягы жыптары бар. Бирокчу ушул жашоодо дагы бир нерсе жетпегендей болуп жашашат да. Күнүгө дагы бирдеме мындай болуп атат. Шүгүр жок да. Анан кээ бир мен бир туугандарым бар. Үйүнө кирсең, жан дүйнөң муздайт. Жан дүйнөң муздап кетет да. Жылуулук жок да. Тим эле асабня курулуп турган сонун, тим эле баары сонун. Бирок үйүнүн ичине кирсең, мындай бир муздак да, эчтеке жок. Анан эми биз алхамдулилля ушул үйдө келинчегим ушул үйдүн бир куту агам экөөчү. Бул экөөнүн баары, ар бир адамдын баары бул өтө чоң бир достижение да. Медер мырза, ушул жерден эми жубайыңыз аябай жакшы жубай экен да негизичи. Анан көз тийбесин, Ооба, көз тийбесин. Анан өзүңүз ыраазычылыгыңызды элдин алдында айтып өтпөйсүзбү? Баягы камера алдында көп деле айтып атсаңыз керек. Эми мен камера алдындабы, камера сыртындабы мен ушундай адаммын. Дайым эле ачык эле, дайым эле ушинтип дайым эле сүйүүмдү билгизип келем. Мына кече күнү как раз келинчегим экөөбүзгө дагы ушул жашап атканыбызга 12 жыл болуптур. Кече күнү эстеп, жаштык кезде эстеп бир эме кылып. Негизи бүгүн сиздер келип калдыңыздар. Атак биз ресторанга барып келели деп атканбыз, кооз ачып келели деп атканбыз. Анан сиздер келебиз деп атканыңыздан анан мейли деп анан ошол ойдон калып калдык. Бирок азыр дагы ойлонуштурабыз, может азыр карап
киного алып барып силерди кетирип коюп биз да кетебиз. силерди кетирип коюп биз да кетебиз. Анан үйдө жана айткандай эле ушул балам калат. Дайыма ушул балам жанында. Аллах таалам да ушул баланы дагы ар бир нерсени жөндөн жөн кылбайт экен да. Ушул баламды дагы ушул агам үчүн жаратып койгондой да. Менин бактыма ушул балам, анткени бул балам болбосо мен үйдө отурушум керек болуп калмак да. Анан энеси дагы, чоң энеси да ушуну ушундай эркелетип балам мен ушул мени багат. Азыр айтам балама, сен эң мыкты баласың. Сен балдардан өзгөчө баласың, анткени сен ушундай атаңды карайсың, чоң атасын карайсың, чоң атасын. Мектептен келет, ушу үйдөн чыкпайт. Анан кечинде мен келгенде тренировкасына кетет, анан тренировка кылып келет, ушул. Достор, кадр сыртында Медер мырза менен жеңебиздин баласы отурат. Азыр биз дагы ары бери басып атканда байкап атабыз, аябай зирек бала экен. Атын анан жашын айтып койбойсуздарбы? Аты Бакберди. Атын дагы ушул энебиз койгон. Анткени менде ушу 5 кыз, анан ушул единственный, анан Кудайдан сурап алган балам да. Действительно Кудайдан сурап алган балам. Ушул именно ушул Рамазан айында мечитке күнүгө каттап, анан ушу келинчегимдин боюнда бар болчу. Я Алла мага эркек бала бер, я Алла мага эркек бала бер, я Алла мага эркек бала бер деп атып, анан ушундай эркек бала болуп калдык. Атын Бакберди деп апабыз койгон, анан Бакберди деп аябай башында мындай эме кылганбыз. Эски ат коо деген сыяктуу. Эски ат коем, мама жаңы аттардан койбойлубу дегенде эме кылсам, жок, Бакберди деп, анан мамамдын эмесинин решениясында да катуу эме чыккан жокмун. Ошол Бакберди деп койгон. Значит, Бакберди деп Бакберди болуп калган. Бакбердинин чоң энесин өзүңүздөрдүн апаңыздарды уламыз сөз арасында кошуп атпайсыздарбы? Аябай бир акылдуу аял болсо керек, аябай бир үйдүн куту болуп, үйдүн уюткусу болуп, үйдүн ырскысын кармап турган адам болсо керек. Ошол адам тууралуу дагы бир аз айтып кетпесек болбойт, болбосо биздин көрүүчүлөр бир аз түшүнбөй калбасын, Туура. Биздин апабыз, мен ойлойм, эме ар бир апа өзүнчө ыйык, ар бир апа өзүнчө бир эме, бирок биздин апабыз бул такыр өзгөчө адам болчу да. Бул адам ушундай бир мындай бир башка элдерден таптакыр бир башкача адам болчу да. Караганы ушул бала болсо дагы 42 жыл күлкү ушундайдан жүзүнөн кеткен жок. Канчалык кайгырып атса да, канчалык такыр белгисиз эмес. Анан бизге дагы ошону үйрөтчү да. Чөнтөгүңөрдө барбы, жокпу, настроениеңер барбы, жокпу, любой жерден күлүп жүргүлө. Такыр мындай башыңарды жерге салып, мен мындай жашайм, жоксо мындай жашайм. Жок, бир күн болсо бир күн Аллах таалам силерге ушундайдан берип коет. Балам, силер такыр эме болбогула деп, ушундай мээримдүү, ушундай зат болчу да. Эми тарбияны бергенде да бизге ушундай действительно баягы жакшы тарбия бериптир. Башка бир туугандарды деле көрүп отурабыз. Баягы мен мактанчылык эмес, мен ушул карап атам, мен ушуну эме кылып, башка бир туугандарды көрүп отурабыз, башка бир туугандар барып өткөзүп салгандар болуп атат. Буту колу басып жүргөн дөрдү барып өткөзүп салгандар болуп атат. Анан бирок бизге альхамдулилла энебиз ушундай бир жакшы тарбия бериптир. Жок, ушул сенин бир тууганың. Мына сен ушул сенин бир туугаң. Бир туугандан башка өйдө болбойт. Андан эчтеке мындай бир ылдый дагы өйдө дагы эчтеке болбойт. Ошо сенин бир тууганың, бир туугандарыңан башка сенин эчтекең жок дейчи да. Анан биздин кулак мээбизге куюп койгондой, азыр ар бир тууган, азыр мен ушул жерде кыйын болуп сүйлөп атпаймынбы? Бирок ар бир тууганым ушул күйүмдү, ар бир тууганым сурап турат, күнүгө келип чалып турат, сурап турат, дегендей мындай деп, аябай мындай. Баарыбыз деле ушул мен сыяктуу деп элестетем да. Ушундай. Жубайыңыздан да сурасам, кайненеңиз сизге кайнене эмес өзүңүздүн апаңыздай эле мамиле кылса керек. Азыр сөз кылып калсак эле улам көзүңүзгө жаш алып ыйлап калабыз. Апам болсо, апамды мен кайнене деп айта албайм. Апам айткен апамды өзүм апамдай, өзүм апамдан да апамды өзүм апамдай жакшы көрөм. Бирок бул апамды ошончо мага мээримдүү көп.
эмоция калтырып атабыз. Бирок сөздөн ушул жерден бир эме кылып кетейин. Мамам менен келинчегим экөөнүн ортосунда барьер жок болчу да. Экөө баягы кайнене менен келиндей эмес болчу да. Экөө отуруп алып бул чачын жазатып, апа чачым жазатып берип, чачын жазатып, анан апа кел тренд тартабыз деп экөө бийлеп тренд тартып, ушундай болчу да. Анан бул отношенияны келинчегим дагы, анан апам дагы ушундай бир жылуу мамиледе, башынан баштап эле ушул жылуу мамиледе болду. Медер мырза, сизди интернеттен баягы байкеңизди көтөрүп эшикке алып чыгып атканыңызды да көрүп атабыз. Ошол эле учурда катталуучуларыңыз катуу кармап койдуң, анан кийин колуна түртүп койдуң, силкип койдуң деп да айтышат экен. Ошол боюнча да айтып берсеңиз, эми 42 жаштагы адамды колго көтөрүп эшикке алып чыгыш бул дагы өзүнчө бир эмгек болот да. Баягы көп комментарийлерди окуп атабыз да, анан ошол комментарийлерди окуп атып кээ бир катталуучулар жазып атат, бул деген оорулуу адамды багыш өтө оор, оорулуу адам эмес, оорулууну баккан оорулуу депчи. Анан действительно бул эми буттары ичке, колдору ичке болгону менен денеси аябай оор. Анан баягы биз кичинекей кезибизден бери баягы карап көнүп калганбыз да. Мен ушул 3 жашыман элестетсем, ушул 3 жашыман баштап эле өйдө кылып, анан тартып, тургузуп, анан ар бир чоңойгон сайын өзүнүн этаптары болот да. Анан кичине чоңоюп калганда уже тозуп, анан кичине чоңоюп калганда уже көтөрүп туалетке алып барып, анан уже ошентип уже мен жашоом ушул киши менен башталган, ушул киши менен эле болуп атат да. Уланып келатат да. Анан эми баягы кээ бир элдер Тынчтык байкебиз ыйлап атат. Кээ бир аябай сезимтал. Аябай сезимтал. Сизге ыраазычылыгын билдирип ыйлап атабы, балким апаңыздарды эстеп ыйлап атат. Апабызды көбүрөөк эстеп ыйлап атат болуш керек. Мага деле мындай. Экөөбүз урушуп кетебиз чын. Ыйлап баштаганда айтам, эмне ыйлап атасың депчи. Жөн отур деп экөөбүз ушинтип эметип кетебиз. Эми баягы кээ бир сөздөрүм баягы бир грубо тийип калаттыр. Баягы мен эми сүйлөп, биз үйдө кандай сүйлөшсөк, ошондой эле сүйлөшүп жүрөбүз да. Анан мен мындай бир жасалмалык жок да. Кой камеранын көзүнчө мен минтип сиз деп калайын, анан мен минтип акырын кармап калайын деген нерсе жок да. Биз ошол өзүбүздүн жашообузду без краски, без баягы эчтекесиз эле ошону көргөзүп атабыз. Болгону ошол. Азыр Тынчтык мырза да ороз экен, анан бир аз сөз сурайын дедим эле, бирок бир аз эмоция калтырып атат окшойт же сүйлөй береби? Сүйлөй берет, ооба, сүйлөй берет. Жакшы элеби Тынчтык мырза? Баары. Орозоңуз жакшы өтүп атабы? Жеңил эле өтүп атабы? Жылда кармайсызбы орозону? 3 жыл болду. 3 жыл болду. 3 жыл болду. Азыр бир аз сүйлөшкөндө мен түшүнбөй калып атам да, сиздер которуп бергенге аракет кылып туруңуздар, бизди түшүндүргөнгө. Тынчтык мырза, айтсаңыз, келиниңиз дагы сизге сонун мамиле кылат экен го. Анан экөөңүздөр бирге болуп теге Медер мырзаны баптайсыздарбы? Андай деле кылбайбыз деп. Анда сиздерге эркин микрофон берейин. Бүгүнкү эфирге өзүңүздөрдүн макулдугуңуздарды бергениңиздерге рахмат. Тынчтык мырза, сизге да чоң рахмат. Ушинтип эле өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдү уюткунду сактап, үйүңүздөр аябай бир кирип келгенде өзүңүз айтып өткөндөй жылуулук билинди да. Мен кирип келип эле айттым го, үйүңүздөр аябай уютун экен депчи. Келинчегиңиз да дайыма күлүп турат экен, эмнегедир үйдүн атмосферасы абдан сонун экен. Азыр сиздерге эркин микрофон берейин. Өзүңүздөр каалаган баягы элге кабыл тилейиңиздер болобу, же айта турган сөзүңүздөр болсо айтып өтсөңүздөр болот. Эми ушул дагы бир жолу кайрылып кетерим. Урматтуу кыргыз элим, биз эч кандай бир сбор ачып, же болбосо бир кандайдыр бир максатты ачкан жокпуз. Ушул видеолорду көрүп атсаңыздар, комментарий калтырып атканда, жаман сөз жазуудан алыс болуңуздар. Анткени ушул орозо айында периштелер жүрөт дейт, анан ушул периштелер эгерде амин деп кое турган болсо, дуалардын баары кабыл болуп кетет да. Анан бул комментарий жазып атканда дагы мындай киши адам ойлонуп, анан жүрөгү менен жазат экен да.
Анткени мен дагы баягы жооп берип атканда, мындай бирдеме жазып атканда жүрөгүм менен анан эме кылып өтөм да. Анан ошон үчүн бир комментарий жазып атканда жакшы комментарийлерди калтырсаңыздар, анан жанагындай бул дагы бир комментарий окуп калдым. Эме дейт да. Карачы, бул жүздөрдү дейт, жасалма жүздөрдү дейт. Бул келинчеги өкө, bunun макулдугу жок эле дейт. Тим эле бул ушул подписчикти көбөйтүштүн шоу жасап атышат. Кандайдыр максатты, бир корыстный мысли, наверное, депчи. Жасалма жүздөр, деп аябай мындай кайгыруу менен анан бир смайликти коюп коюптур да. Көздөрүнөн көрүнүп турат. Көздөрүнөн көрүнүп турат дейт да. Анан эми ошондой кишилерди биз үйүбүзгө чакырат элек. Үйүбүз тар, бирок ошентсе дагы 1-2 күн болсо дагы, 1 күн болсо дагы бир жатып кетиңиздер, келиңиздер, жатып кетиңиздер. Биздин үй баягы келсеңиздер, сыйыбызды болушунча көргөзөбүз. Альхамдулилля, баягы сый көрсөткөнгө дагы жарайбыз. Биз эч кандай бир акча, каражатка же болбосо дагы бир нерсеге биз муктаж эмеспиз. Жана кайрылып кетчү нерсе ушул биздин урматтуу президентибизге жана башка көрүп аткан атка минерлерибизге баягы кайрылып кетерим. Биздин ипотекабызды деле астыга жылдырып, ошол ипотекабызды деле ошол баягы кезексиз берип койсоңуздар эле биз ошого аябай сүйүнөт элек. Жана тим эле жакшы болот эле да. Действительно жакшы болот эле, анткени действительно общежитиеде жашайбыз, действительно канча жыл болду? Көп жыл болду. Көп жыл болду. Менин билишимче 94-жылдан бери ушул жатаканада жашап келебиз. Именно ушул агабыздын аркасынан келип калганбыз, ушуну багабыз деп, ушуну дарылайбыз деп, мына ушул состояниедабыз до сих пор эле. Анан баягы биздин бийликтен кайрылып кетчү нерсе ушул ипотекабызды эле астыга жылдырып, без очередь жылдырып берип койсо эле болду. Ошол эле. Жеңиз дагы сүйлөдүңүз. Мен кыргыз элиме жаш келиндерге, жаш үй бүлөгө каалоо делейм. Ар бир нерсеге, ар бир кичинекей нерседен шүгүр, бактылуулук издеш керек экен. Кичинекей нерсе болуп атканга бактылуумун десе, шүгүрүм десе, ошол жеңил суноо болобу, кандай бир көйгөйлөр болобу, жеңил өтүп кетет. Мисалы башында деле биз мурун мен постоянно намаз окуп жүргөн эмес, өмүрлүк жарым умра барып келгенден кийин мен жолук кийип, ушунчалык жүрөгүм менен кирип ишенгенден кийин мага жеңил болуп калды. Кадимкидей жеңил болуп, ага чейин деле мен деле эмнеге мындай деп бүйүгүмө өкүнүп, кайгырып ошондой күндөр да болгон. Бирок ошондон ошо жолукка келип, анан өмүрлүк жарымдын мага поддержкасы менен, мен муну поддержкасы менен кадимкидей жеңил болуп, ар бир нерсени, кичинекей нерседен шүгүр, бактылуулук издегенде жашоосу ушундай жеңил болуп, азыр үйүбүз кандай жаркырап турса, биздин дагы сүйүүбүз, үй бүлөбүздөгү ынтымагыбыз ошондой жаркырап турат да. Ошон үчүн үйүбүздү жаркыраталы, балдарыбызды көндүрөлү, ушундай майрамга, Рамазан айына ушу тосолу деген ниетте кылдык да. Кайрылып кетерим, ошо ар бир кичинекей нерседен шүгүр деп, ар бир нерседен бактылуулук издеп, анан өмүрлүк жары менен бирге болуп, колдоп, анан кайын журту ата энесин сыйласа, биринин ата энесин сыйласа, ошондо бактылуулук ошондо дейм да, үй бүлөнүн бактылуулугу ошондо. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз бар нерседен бактылуулук издеген үй бүлөдө маектешүү үчүн атайын келгенбиз. Таштык мырза менен Медер мырзанын бир туугандык мамилесине көз тойбойт чындыгында. Азыр алчан аман бир туугандар эле бири-бири менен майда нерсени бөлүшө албай, урушуп жаткандар көп. Бири-бирине чалып, ден соолугун сурабай, ошол ортодогу конфликтти күчөтүп, андан ары такыр эле кабарлашпай кеткен бир туугандар көп. Алардын арасында эмес биздин Медер мырза менен Таштык мырза өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө ушундай бир жылуулукту, куттуу, ушу уюткуну кармап турган сиздин Медер мырзанын жубайы дагы карасаңыздар, өзүнүн кайнагасына абдан сонун мамиле кылат экен. Бул кадр ичинде эле эмес, кадр сыртында күнүмдүк жашоосун тартып киргизип атканын видеолордо жакшылап карасаңыздар, көрсөңүздөр, байкасаңыздар болот. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатталыңыздар. Сиздер менен дал ушул эфирде бирге болгонубузга абдан кубанычтабыз. Сак саламаттаңыздар.